Assalamu alaikum урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, урматтуу коноктор, алыстан келген айыл апалар, баарыңыздар кош келдиңиздер. Ушул жерде отурган канча азамат болсо, канча могул ак элечек апалар болсо, ак тилектер менен келдиңиздер. Ошол тилегиңиздерди жараткан Алла кабыл кылсын деп баштагым келет. Кыргызстан оомал төкмөл дүйнөдө бүгүн өзүнүн жолун тандоо мезгили турат. Мына ошол бир эле катарда бир канча талапкерлер отурабыз. Мындан туп-туура бир жума башта Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы өзүнүн съездин өткөрүп, мени талапкер катарында көрсөтүшкөн. Бул жерде Акшумкар партиясынан Темир Сариев отурат, Өнүгүү партиясынан Бакыт Төрөбаев отурат. Бир канча бир канча талапкерлер отурабыз. Бүгүн биздин арабызда күрөш жүрбөйт. Бүгүн Кыргызстандын келечеги менен бүгүнкү баттакка батып турган күндүн күрөшү. Biz birbirimiz менен күрөшүп, эч качан айыр таппасыбызды, натыйжада бүтүндөй мамлекеттин ыдыранды болушу, элдин кыйынчылыкка батышы бул аксиома, ага далилдин кереги жок. Биз эгер мамлекетти башкарабыз, бүтүндөй элдин алдында лидер болуп чыгабыз деген болсок, акылыбыз ушуга жетиши керек. Биз токтолушубуз керек. Биз бир нерсеге токтоп, Кыргызстандын келечегин тандашыбыз керек. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, жараткан Алладан баарыбызга акыл каалайбыз. Баарыбызга сабырдуулук каалайбыз. Баарыбызга ыйман каалайбыз. Аксакалдарыбызга адилеттүүлүктү, биздин калдайган калың элибизге инсафты каалайбыз. Бүгүн ыйман менен наадандыктын ортосунда күрөш жүрөт. Рахмат. Ыйман кимдин тарабында болот? Эл эч качан жаман болбойт. Элдин арасында анча-мынчалары болбосо, эл эч качан. Бүтүндөй элге жаман сөз айтыш бул наадандык болот. Бүтүндөй аймактын элине кандайдыр бир жана Ахмат Келдибеков атап өттү, кандайдыр бир аймактын элин бүтүндөй ызага салып, ага кандайдыр бир аттарды коюп, ага атырылып сүйлөш, ал акылдуулук эмес. Мына ошол наадандык болот. Биз бүгүн бир нерсени так билишибиз керек. Ушул күнгө жеткенибизге биздин күнөөбүз барбы? 100% бар. Ошол эгемендүүлүк алгандан бери мамлекеттин ар кандай бутактарында иштеп келген, аралашып келген инсандардын күнөөсү барбы? Ат көтөргүс, төө көтөргүс күнөөлөрү бар. Мына бүгүн ушул имаратты дагы биз эгемендүүлүк доорунда куруп койгон имаратта эмес, союздун мезгилинде курулган имаратта отурабыз. Демек биз эч нерсени жараткан жокпуз. Күнөөбүз төө көтөргүс, ат көтөргүс. Мына ушул деңгээлге алып келгенде карапайым калктын күнөөсү барбы? Сөзсүз түрдө бар. 100% бар. Эмне үчүн? 26 жыл бою туура эмес жүргөн саясаттарга да дал ушундай бир колдорду чаап келгенбиз. Дал ошондой ыймансыз туура эмес шайлоолорду өткөрүп келгенбиз. Ошого макул болуп келгенбиз. Ошого жардамчы болуп келгенбиз. Биз эл өз алдыбыздагы жоопкерчилигибизди сезмейинче, 2-ден 3-төн чыккан азамат жигиттер эч качан бүтүндөй журтту алдына сүйрөп кете албайт. Эрди эр кылган калың эл болот. Ошол элдин даңкын көтөргөн, ошол эл болот. Эр менен эл бири-бирине шайкеш болот. Мен бүгүн Атажурт партиясынын кезексиз өтүп аткан жыйынына келген конокторду, съездин жүрүшүн, эки азаматты Ахмат Келдибеков менен Камчы Ташиевди көтөрүп атканыңыздарды чын жүрөктөн куттуктайм. Жакшылык болсун, аманчылык болсун, ийгилик болсун. Бул күрөш каттуу күрөш болот, урматтуу туугандар. Аябагандай каттуу күрөш болот. Биз көпчүлүк учурда көнүп алдык. Мына biz sizlerdi götürüp koyduk, biz sizlerdi görsetip koyduk, biz sizlerdi şaylap koyduk. Hem kalgan özüngөр bilgili dep,
ертеңден баштап жаңбыртап жатып алабыз. Бұл күреш бүтүндөй жұрттың күрөшү, элдин күрөшү. Дагы бир жолу айтам, араң күч менен адилеттүүлүктүн күрөшү болот. Мейли ушул жерде отурган талапкерлердин кимиси утса ошону сутсун. Жараткан маңдайына жазган ал кулум деген азамат утсун. Бирок бири-бирибиздин колтугубузда, ичибизде котур ташыбызды таштайын дагы ким утуп чыккан болсо, бүгүн бир эле тарап болот, бир эле фронт болот. Бүгүнкү бийлик мына ошол 6 жылдын ичинде эмнеге жеткирди? Кече Отунбаев айтып атат, кокуй соттордун баары партиялык соттор болуп калдыр деп. 10-жыл биз айтпадыкпы ошону? Биз ар 6 жыл айткан сайын, өткөн сайын кайра айтып отурууга убактыбыз да жетпейт, өмүрүбүз да тар. Кыска. Ошондуктан урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары, баарыбызга кааларыбыз ушул: биримдик, ынтымак, ак пейил, таза күрөш. Биз баарыбыз бир тарапта болушубуз керек, эл тарапта. Бүгүн ушул 6 жылдан бери жүргүзүп келем. Мындан ары карай улай берем. Эч качан менин жасаган иштериме кыйшаюусуз алып барат деген кара күчтөргө каршы баарыбыз бир муштум, бир билек, бир тилек болгонго жараткан бизге акыл эс, күч берген болсун. Куттуу болсун, жолубуз ачык болсун. Рахмат.